Мухаммедкалый Турсуналиев, биз кандайбыз? Ала торпок. Бар экен, жок экен, бир ала торпок бар экен. Ичи аябай тар экен, кабагы бийик жар экен. Ойногонго жок экен, сүзүшкөнгө зар экен. Бүтейлеп жолдун таманын, кетирип көптүн амалын. Өкүрчекен өткөрбөй, жолосоң сүзүп саламын. Кезигип бүргүн коёнго, көзүңдү сенин оюнго. Көрө коюп козуну, көрсөтөм деди сонунду. Элеңдеген улакты, эңшеле сүзүп кулатты. Дал ушул таптан нарыдан, көтөргүч кран келатты. Ага дагы жол бербей, ээленди торпок дердеңдей. Бирок да кран коркмокпу, илди да кетти торпокту. Ал парванан алыска, таштады калын камышка. Ошондо торпок элеңдеп, ушуну көрмөк белемдеп, келе жатты үйүнө, кутулганына сүйүнө. Жолукту эле коён, жол берди ага ийле. Алдынан чыккан козуга, жибектей болуп созула. Саламатсызбы, байке деп, салам айтты озуна. Не жөндө экен Мелик? Торпок. Торпок жөндө экен. Ал кандай торпок экен? Тендек торпок. Тендек торпок экен. Кандайсыңар достор? Карантин кандай өтүп жатат? Карантинде эмне кылып жатасыңар? Мынакей мен балдар менен бүгүн карантинде мындай аябагандай сонун китептерди окуп берип жатам. Эмне үчүн? Анткени бүгүн Чын Куран айынын 2-си, башкача айтканда 2-апрель эл аралык балдар китептеринин күнү. Бул күн балдар жазуучусу Ханс Кристиан Андерсондун урматына өткөрүлүп келет. Бул күн жөнүндө мен шашпай аябай жакшы түшүндүрүп берем. Ал эми бүгүн мынакей колумдагы Уя басма үй чыгарган китептер жөнүндө айтып берейин деп чечтим. Алгач бул Мухаммедкалый Турсуналиевдин «Биз кандайбыз» деген китеби, тамсилдер аябай кандай жакшы, балдарга окуп берсеңер жагат деп ойлойм. Бул кыргызча жана орусча эки тилде чыккан. Андан кийинки китеп бул Абдурасул Токтомушевдин «Ырлар» китеби, Аргымак деген. Ичинде жаныбарлар жөнүндө аргымак, кумурска, аюу, айтор балдарга бул ырларды жаттатып, алардын тилин жаттыктырганга эртерээк жардам берет. Бул дагы кыргызча жана орусча. Ошондой эле биздин балдар спорттук унаалар жөнүндө балдарыбыз үчүн энциклопедия чыккан кыргыз тилинде. Мындан айтып кетким келген нерсе бул спорттук унааларды бир гана балдар эмес, кыздар да жакшы көрөт. Эмне үчүн? Анткени биз сурамжылоо жүргүзгөндө кыздар дагы унааларды жакшы көрөрү аныкталган. Ошондуктан мындай спорттук унаалар деген китеп чыгыптыр. Ичинде спорттук унаалардын тарыхы, алар качан кайда чыккан, алардын жарышы, спорттук унааларда жарышкан кишилер жөнүндө, кимдер чоң жетишкендиктерге жеткен, ушулар жөнүндө баяндалган. Ошондой эле биздин өлкөдө дагы спорттук унаалар барбы, алардын жарышы жүрүп турабы, ал жөнүндө дагы ичинде маалыматтар бар. Ошондой эле баягы биздин Медер Койлубаев деген жигит чыгарган Тулпар Карагер унаа жөнүндө дагы балдар үчүн жазылган. Андан сырткары спорттук унаалар жөнүндө дагы кызыктуу маалыматтар бар. Айтор, урматтуу ата энелер, балдарыбызга унаалар жөнүндө айтып бериңер, же болбосо аларга жөн гана ушул спорттук унаалар китебин белекке берсеңер, өздөрү сүйүп окуйт деп ишенем. Анткени алар жакшы көргөн китептердин бири. Мынакей достор, карантин учурунда кимде ким балдары менен китеп окуп, аны сүрөткө тартып, Facebook баракчаңарга менин баракчамды мени белгилеп бөлүшсөңөр, араңардан эң мыктыларыңарга бул китептерди белекке берем. Андан сырткары достор, мынакей мен бүгүн карантинде өз командам менен видео тарта алган жокмун тилекке каршы. Командам өзүнүн үйүндө, мен үй бүлөм менен өзүмдүн үйүмдө. Муну айтып атканымдын себеби видеодо техникалык мүчүлүштүктөр кетиши мүмкүн, ал үчүн кечирим сурайм. Бирок силер менен мындай жакшы китептер жөнүндө дайым кайда болбойн, кандай учурда болбойн бөлүшө берем. Анда балдарыңар менен жанагы мен айткан кайсы китепти окуп, аны Facebook баракчага мени белгилеп бөлүшкүлө. Аны күтөм силерден. Комментарийге кандай китептерди балдарга сунуштаса болот, окуп берсе болот, аны дагы жазгыла.
Анда достор, көрүшкөнчө.